Курсагына темир таяк сайылып калган 13 жаштагы бала аман калды. Подмосковьеде 13 жаштагы бала велосипед менен балык улуудон келе жатып башкаруусун жоготуп жыгылган. Ал кулаганда кайырмакка тирелүүчү темир таякча курсагына сайылып калганын Москва облусунун өкмөтүнүн расмий сайтында айтылат. Дарыгерлердин айтымында таяк керемет жолу менен анын чоң артериясын жанынан өткөн өспүрүмдүн бооруна жана 12 эли чегисине операция жасалып, бир нече күндөн соң ооруканадан чыгарылды. Булак элдик медиа. Меккеде ажылыктын биринчи күнү кандай өттү? Фоторепортаж. 29-июлда Мекке шаарында мусулмандардын ажылык зыяраты башталды. Быйыл пандемияга байланыштуу чет элдик зыяратчыларга катышууга уруксат берилген жок. Мындай чектөө Сауд Арабиясынын тарыхында биринчи жолу киргизилди. Адатта 180 мамлекеттен 2 миллиондой адам 5 күнгө созула турган ажылык жөрөлгөлөрүн аткарыш үчүн келчү. Быйыл 10 000 киши гана зыярат кыла алат. Алардын 3 000-и падышалыктын жарандары, калган 7 000-и өлкөдөгү чет элдиктер, иш сапарда жүргөндөр жана студенттер. Алардын баары коронавируска тест тапшырышып, ажылыкка чейин жана андан кийин 2 апталык карантин чараларын сактоого макулдугун билдиришти. Мекке шаарына башка аймактардан келгендердин дене табы текшерилип, жүктөрү толук дезинфекцияланууда. Ажылыкты уюштуруу боюнча министрликтин өкүлү Амир Ал-Мадда бийлик бардык гигиеналык эрежелердин сакталышын көзөмөлдөп жатканын билдирди. Ушул жылдын февраль айында Сауд Арабиясы Мекке жана Медина шаарларына чет өлкөлүк зыяратчылардын кечээ ажылыкка же умрага келишин чектеген. Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, Сауд Арабиясында 270 000 адам коронавирус жугузуп алган. Илдет бул өлкөдө 2700дөн көп адамдын өмүрүн алган. Булак элдик медиа. Нарын районунда сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Нарын районунда сел жүргөнүн кабарлады. Кечээ 30-июлда Нарын облусунун Нарын районунда жааган жамгырдын кесепетинен коктолардан келген жаан суулары Нурбай Булуң тилкесинде жайгашкан Нурбай Булуң каналына батпай Шүкүрбек көчөсүндө жайгашкан 2 турак үйдүн короолорун жана 250 метр ички чарбалык жолду каптаган. Жерине Нарын районундук номер 16 ОКБдан 6 куткаруучу тартылып, каптарга кум толтурулуп, каналдын жээгин бекемдеп жана арыктардын ичин кум шагылдан тазалашкан. Ошондой эле калк арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Эскерте кетсек, буга чейин Кыргыз гидромет борбору туруксуз аба ырайы тууралуу шашылыш эскертүү тараткан. Булак элдик медиа. Атамекен партиясынын чуулгандуу жаңы түзүмү. Асал Молдокматова да партиянын катарындабы? Интернет тармагына Атамекен партиясынын саясий мүчөлөрүнүн тизмеси тараган. Теле алып баруучу Асал Молдокматова, укук коргоочу Азиза Абдрасулова жана Адилет клиникасынын директору Чопон Жакыпова Атамекен партиясынын саясий мүчөлөрүнө киргени аныкталды деген маалымат интернет тармагына тараган. Бул маалыматка жооп кылып, Атамекен партиясынын мүчөсү Асия Сасыкбаева Вестик эже сайтына жооп берди. Бул тизме фейк. Биздин партиянын тизмесинде Асал Молдокматова жана башка бул жерде көрсөтүлгөн жүздөр жок. Бул жалган маалымат, дейт Асия Сасыкбаева. Эске сала кетсек, Атамекен, Ак Шумкар, Жаңы Дем, КЛДЭП партиялары депутат Рыскелди Мамбековдор биригип шайлоого аттанып жатканы белгилүү. Булак элдик медиа. Министрлик тарабынан сасык тумоого каршы 11 000 даана вакцина сатып алууга келишим түзүлдү. Өлкөдө курч респиратордук оорулардын алдын алууну күчөтүү үчүн жана алардын экинчи толкунун болушун эске алуу менен Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан сасык тумоого каршы 11 000 даанадан ашык вакцинаны сатып алууга келишим түзүлдү. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматынан билдиришти. Вакциналар өлкө боюнча тобокелчилик тобуна кирген өнөкөт ооруларды, жүрөк, кан тамыр оорулары бар адамдар, жаш балдар жана башка оорулары бар адамдарды вакцинациялоо үчүн ар бир регионго бөлүштүрүлүп берилет, деп билдирди оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Динагүл Отурбаева. Анын айтымында, бар айынын салкындашы менен республикада курч респиратордук вирустук оорулар көбөйөт. Өзгөчө октябрь айынан апрель айына чейин ооруга чалдыккандар көп болот. Ал эми тобокелчилик тобуна кирген адамдарга илдет абдан оор өтөт. Илдеттин туу чокусу катары белгиленген мөөнөт декабрь айынан башынан февралдын аягына чейин уланылат.
ошондой эле сасык тумоонун этиологиялык түзүлүшүн жана курс респиратордук вирустук инфекцияларды аныктоо үчүн тест системдерди жана реактивдерди сатып алуу пландаштырылган. Булак Супер KG.